Салам достор, Кыргыз шоу-бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Тамашалоочу Актар ойношу менен кармалып калдыбы? Берип келсең. Анжеликанын кызы Айманын туулган күнү кандай өттү? Сегодня Актер Бакыт Осмонканов уулду болду. Айзада Жамгырчиева кимди бейби жаным деп эркелетет? Тамашоочу Актан Рыскелдиев TikTok тартам деп аялынан таяк жеди. Тактай кетсек, аялы Фирузаны тамашага салам деп ойношунун атынан СМС жазган. Анда Сабин аттуу кыз качан келесиң, сагындым деп жазган. Түшүнбөй калган жубайы көзүнө көгөртө чапкан. Ал эми сизге Актандын тамашасы жактыбы? Сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталыңыз. Завтра. Берип келсең. Я. Берип келсең. Актан аялын чалды, мени унут, мен Кыргызстандан чыгып кеттим дейт. Нормально? О, нормально. Точно? Ырчы Анжеликанын эң улуу кызы Айманын бүгүнкү туулган күнү менен апасы куттуктап, Инстаграмга видео киргизип мынтип жазган. Жаным, айымкабыздын 13 жашын абдан жылуу, жомоктогудай атмосферада тостук. 14-12-2020 жыл, саат 12:01. Таята жана тайенесинин куттуктоосунан кийин биздин Кидстар жана Алга сюрприз жасап апалары менен келип калышты. Абдан кубандык. Элиманын туулган күнүндө эле Айыма iPhone 11 белегин алган. Бүгүн кыялданган саатын жана кайра эле Элимага дагы кошо наушник алып бердик. Айлинкам тостоюп калды. Үйгө келип видеодон байкап жатам. Эмнеси болсо дагы аман болгула, ыймандуу болгула деп жазган. Ал эми сиз каалоо тилектериңизди айткыңыз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшүңүз. Сегодня Актер режиссер Бакыт Осмонкановдун үйүндө толуктоо болуп, ал 3-чү рет ата макамын алды. Актердун жубайы бүгүн 13 декабрда Борбордогу төрөтканалардын биринде көз жарды. Пандемия шартында төрөтканага ашык адамдарды киргизбей жатканына байланыштуу төрөткө катышкан жокмун. Эне баланын абалы жакшы. Уулубуз 3 килограмм 500 грамм салмакта төрөлүп, бою 52 сантиметр болду. Азырынча балабызга ысым тандап жатабыз дейт ал. Бакыт Осмонканов 2013 жылы сүйүктүүсү Жылдыз Айымга баш кошкон. Түгөйлөр буга чейин бир уул, бир кызды тарбиялап келишкен. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн жеке Инстаграм баракчасына гүл менен бийлеп жаткан видеосун жүктөп, сиз сүйүктүүңүздү эмне деп эркелетесиз? Мен азырынча тулпарымды бейби жаным деп эркелетем деп жазган. А сизчи, сиз кимди бейби жаным деп эркелетесиз? Ырчы Айпери Кубик кызы Инстаграм баракчасына күйөөсү менен түшкөн видеосун жүктөп, 100 жолу көрдүм окшойт. Күлкүмдү угуп алып, кайра күлөм го. Сиздер да күлүп жүрүңүздөр деп жазган. Ал эми бактылуу түгөйлөр учурда Түркияда эс алып жүрүшөт. Видео бул. Сизге Толгонай Арзыкееванын макияжсыз жүзү жагабы? Ырчы Толгонай Арзыкеева өзүнүн жеке Инстаграм баракчасына макияжсыз жана макияж менен тартылган видеосун жүктөгөн. Анда сиздерди билбейм, бирок мен макияжсыз жүргөн жүзүм жагат деп жазган. Чынында эле сизге кандай жүзү көбүрөөк жакты? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшүңүз. Ырчы Гүлназ Чынбек кызы Темир тулпарлуу болду. Буга чейин атасынын агасынын унааларын анда-санда айдап калаарын айткан ырчы буларга токтолду. Бул менин биринчи унаам. Айдоочулук күбөлүктү мындан 5 жыл мурда алып, кээде атамдын, агамдын машиналарын айдап жүрчүмүн. Жеке унаамды эми алдым. Биротоло жакшыраак машиналуу болуп ал деп бир тууган агам демөөрчүлүк кылды дейт ырчы.